Жамааттык медиа. Элет добушу, жарандар чечими. Кымбаттуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Арыбаңыз. 2023 жыл аяктап, 2024 жылдын босогосуна келип калдык. Андыктан 2023 жылы аткарылган иштер тууралуу, ийгиликтер жана жетишкендиктер тууралуу сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Жамааттык медиа үчүн 2023 жыл жемиштүү жылдардан да болду десек болот. Аны менен катар кыйынчылыктар дагы болгонун айтып кеткибиз келет. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен кайра жыл башынан өткөрүлгөн иштерди эстеп, сиздерге көрсөтүүгө туура көрдүк. Алгач Кыргызстандагы жамааттык медиалардын жылдан жылга өсүп, өнүгүп жана көбөйүп жаткандыгын айткыбыз келет. 2023 жылы Кыргызстан боюнча бардык 7 облуста 30 жамааттык медиа ишмердүүлүгүн жүргүзүп иштешти. Алардын ичинен 3 жамааттык үналгы онлайн форматка өттү десек болот. Алардын радио уктурууларын, түз эфирлерин эми бир гана ушул аймакта жашап жаткандар эмес, дүйнө жүзү боюнча уга алышат. Бул албетте эң чоң жетишкендиктердин бири. Жамааттык медианын форматынын өзгөрүшү жана аудиториянын кеңейген болушунан кабар берет. Андан тышкары биз жамааттык медиада иштеп жаткан жаш кабарчылар үчүн Кыргыз медиа деп аталган жайкы мектепти уюштура алдык. Бул мектепке жалпысынан 25ден ашык кабарчылар 10 күн бою ысык көл жээгинде журналистика, социалдык медиа, видео тартуу багытында билим алышып, өздөрүнүн андан аркы лидерлигин дагы өнүктүрүп, өнүк алышты. Андан тышкары ийгиликтүү жана жемиштүү иштердин бири деп жамааттык медиа гендерге сезимтал журналистиканы өнүктүргөнү болду деп атасак болот. Жамааттык медианын Кыргыз медиа ЧК сайтында теңдик, гендердик теңдик деген рубрика 2 жылдан бери ачып иштеп жатат. Ал жерде аймактардагы гендердик маселелер, адамдардын укуктары, айымдардын жетишкендиктери, мына ошолорго кенен токтолуп, алардын үнүн, алардын ой пикирин мына ошол материалдарда берүүгө аракет кылып жатышты. Андан тышкары эң чоң ийгиликтерибиздин бири катары биз жамааттык медиа заманбап болуп жаткан трендтерден артта калбай социалдык медианы өнүктүргөнүндө болду. Анткени социалдык медианын Instagram, Facebook, YouTube жана башка бардык платформаларды кенен өздөштүрүшүп, өздөрүнүн материалдарын, жаңылыктарын мына ошол социалдык медиада кенен жайылтып, сапаттуу материалдарды чыгара алышты. Андан тышкары жамааттык медиа бир гана өздөрү иш алып барбастан аймактарда жарандык сектор менен жана ошондой эле мамлекеттик сектор менен дагы тыгыз байланышта иштегенин баса белгилеп кеткибиз келет. Анткени аймакта кризистик коммуникацияларды уюштуруп, чогуу биргеликте жергиликтүү маселелерди чечкенге чогуу иштерди жүргүзүп, азыркы учурда дагы уланышууда. Андан тышкары жамааттык медиалар быйыл жемиштүү жылдардын бири деп айтканымдын себеби Кыргызстан боюнча Кыргызстан журналисттеринин арасында эң абройлуу сыйлыктардын бири болгон Умтулуу сыйлыгынын ээси болду. Экономикалык журналистика, гендерге сезимтал журналистика багытында уюштурулган медиа сынактарда алдыңкы орундарды ээлеп келишти. Бул албетте сапаттын көрсөткүчү катары баалап келебиз. Андан тышкары жамааттык медианын дагы бир миссиясы болгон карапайым калк эл менен мамлекетти бириктирүүчү көпүрө курганда болду. Бул элеттен суроо долбоору деп баса белгилебиз келет. Элеттен суроо долбоору аркылуу айыл аймактарында жашаган карапайым калк
өздөрүнүн чечилбей жаткан маселелери тууралуу суроолорду берип, Бишкектеги кеңсе аркылуу жоопторду ала алышты. Жана жыйынтыгында бир нече маселелер чечилди десек дагы болот. Жыл сайын Кыргызстанда иштеп жаткан бардык жамааттык медиалардын жетекчилерин, жергиликтүү өнөктөштөрдү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, мамлекеттик уюмдардын жетекчилери менен биргеликте Бишкек шаарында жылдык конференциябызды ийгиликтүү уюштуруп, 2024 жана алдыдагы жылдарга кенен пландарды коюп, ишке ашырууга бүт демилгебизди, өбөлгөбүздү жана күч аракетибизди жумшоого аракет кылабыз. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалап, биз менен дайыма бирге болууга чакырабыз. Жаңы жылыңыздар менен.